Мен Густройдон тактай турам, мындай маселем бар да, бир канча жаран мындай плотность санаганда, канча жаран жашаганда, канча ошолго ылайыктуу канча мектеп болуш керек? Или бир мектептин тегерегинде канча жаранды расчет кылыш керекпиз да? Эми мен жана Нормалар бар да. Биз жаңы мыйзамда кабыл албадык элек. Нормалар бар да, э? муну эми баягы жергиликтүү бийликтин билим башкармалыгы менен бирге иштеп чыктык. Ага. Анан биз жаңы 5 мектеп, анан кээ бир баягы турган мектептердин баягы окуучулардын саны көп болгондугуна байланыштуу 1000ге чейин жакын дополнительный корпустар курган жатабыз. Хорошо. Азыркы күндө биздики госипотечный компаниялар менен абдан чоң көп кабаттуу үйлөр салынып атат да. Анан шаардын үсү жагында аябай көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Туура. Ошондо бир силер жактан расчет жасалды беле? Соц объектилер обязательно порядке автоматом салынабы жанында же салынбайбы деп? Менин көрүшүмчө салынбайт. Илгире Жылгарбек азыр бизде генералдык планды иштеп чыгып атканда жана көп кабаттуу үйлөр салынып атпайбы? Ошо жерде мектеби, бала бакчасы, башка социалдык объектилери каралмайынча биз ал курулуштарга макулдук бербей жатабыз. Это бүгүн 25-тен баштап. 2025-жылдан баштап. А буга чейин эң көп мындай 22, 23, 24 болуп калбадыбы? Аябай плотный застройка болуп калбадыбы? Аларды эмне кылабыз? Буга чейинки нагрузкаларды мындан 1,5 жыл мурун өзүңүз билгендей 15 мектеп салынган Бишкек шаарында дагы. Ошо менен жыйынтыктап чыгабыз дегенбиз, бирок жок, АТР кошулгандан кийин Бишкекибиз кайра 2 эсе, 3 эсе чоңоюп кеткендигине байланыштуу азыркы Саут фонддон каралган 50 миллион каражатты 14 мектепти Бишкекке карап жаткан учурубуз. Мен бул маселени эмнеге көтөрүп атам, мен билесиздер. Мага абдан көп жарандар да кайрылат, ишкерлер да кайрылып атат. Азыркы учурда билбейм, бул арыз мундар сизге жете элек болуш керек, бирок жетет болуш керек. Ишкерлерге мисалы жанында госипотечный компания менен үйлөр салынып калса, аларга келип туруп, могу участокто бизге мектеп жетишпейт экен, же тиги жетишпейт экен, так как застройка болуп кетти да. Аякта учет кылынбаптыр деп, ошондой претензиялар менен келип башташыптыр. Жергиликтүү ошол жактын кызматкерлери. Муакта сен бул жериң бербейсиң деп, анан добровольно бербейм десе, анан ызы чуу кылып эле ошентип атышыптыр да. Поэтому сураныч, мамлекет салабы, жеке компаниялар салабы, салынып жаткан учурда ошону көзөмөлгө алыңыздар. Кабыл алынды. Анткени ар бир ишкерлер тарабынан, эл тарабынан болгон мындай ызы чуулар деген бул бийликке мындай терс таасирин, репутацияга терс таасир этет, сураныч. Рахмат.